Саламатсыңарбы балдар? Мен силер менен кайрадан кездешип жатканыма аптан кубанычтамын. Сабактын алдында баарыңарга ачык асман, көңүлдүү маанай каалайм. Силер менен 7 класстар үчүн физика сабагын баштаймын. Билим гана адамды бийик жана эркен кылат демекчи, өтүлгөн темалар боюнча билимдерибизди тест түрүндө текшеребиз. Сабакка даярдангыла. Биринчи суроо. Нерсенин инерттүүлүк касиетин өстөөчү физикалык чоңдук. А жол инерция, Б инерттүүлүк чени, В масса, Г салмак. Суроону дагы бир жолу окуп чыгып, туура жообун белгилейбиз. Кийинки тапшырма. Берилген нерсенин массасын кайсы бирдик менен ченейбиз? А жообу километр, В килограмм, В ньютон, Г дина. Кийинки тапшырма. Нерсенин инерттүүлүгү чоң болсо, анда анын массасы кандай болот? А жообу чоң болот, Б жообу тескерисинче кичине болот, В өзгөрбөйт, Г кескин төмөндөп кетет. Кийинки тапшырмабыз. Коробканын массасы 600 грамм, аны килограмм менен туюндургула. А жообу 6 килограмм, Б жообу 0,6 килограмм, В жообу 0,6 килограмм, Г жообу 600 килограмм. Бул тапшырмада массанын бирдиги килограмм экенин билебиз. Берилген 600 граммды килограммга айландырып алып, туура жоопту белгилегенге аракет кылабыз. Кийинки тапшырма. Тыгыздык эмнени көрсөтүүчү физикалык чоңдук? А жообу нерседеги молекулалардын саны, Б берилген нерсенин массасы, В ар кандай нерселердин массалары ар кандай болот, Г көөлөм бирдик ичиндеги массаны. Кийинки тапшырма. Нефтинин тыгыздыгы 800 килограмм бөлүнгөн метр куб бул эмнени түшүндүрөт? А жообу 1 метр куб нефти 800 килограмм массаны түзөт. Б жообу каалаган көлөмдөгү нефтинин массасы 800 килограмм. В жообу 1 килограмм нефтинин көлөмү 800 метр куб. Г жообу 1 метр куб нефти 800 грамм массаны түзөт. Дагы бир жолу тапшырманы окуп чыгып, туура жоопту белгилейбиз. Кийинки тапшырма. Сүрөттө бирдей көлөмдөгү 3 кубик берилген, кайсынысынын тыгыздыгы кичине? Номер 1 сүрөттө 0,5 килограмм, номер 2 сүрөттө 2 килограмм, номер 3 сүрөттө 1 килограмм. Туура жооптор А жообу номер 1, Б жообу номер 2, В жообу номер 3, Г жообу баардыгы бирдей. Жакшылап көңүл буруп, туура жообун тапканга аракет кылабыз. Кийинки тапшырма. Заттын тыгыздыгын аныктоочу формуланы тапкыла. А жообу ρ барабар В бөлүнгөн М, же болбосо тыгыздык барабар көлөмдүн массага болгон катышы. Б жообу ρ барабар М көбөйтүү В, башкача айтканда тыгыздык барабар массанын көлөмгө болгон көбөйтүндүсү. В жообу В барабар
m bölüngen rho же bolboso kölem barabar massanın tığızlıkka bolgon katışı. G жоğu rho barabar m bölüngen v. Başkaça aytkanda tığızlık barabar massanın kölemge bolgon katışı. Kийинки tapşırma. Massası 450 gram bolgon maşina may, kölömdörü 0,5 litr jana 400 ml bolgon idişlerden kaysınısına batat? Jakşılap okup, oylonup, tuura жоğun tababız. A жоğu birinci idişke, B жоğu ekinci idişke, V жоğu ekone teң, G жоğu ekone teң batpayt. Kийinki tapşırma. Emne üçün жерден көтөрүлгөн nerseler kayra жерге kelip düşöt? A жоğu жердин тартуу күчү бар. B жоğu абанын басымы болгондуктан. V жоğu өйдөгө кыймыл жок үчүн. G так жоğu жок. Kийinki tapşırma. Nersenin abasız meykindіктегі түшүшү эмне деп аталат? A жоğu abasız түшүү, B termelip түшүү, V erkin түшүү, G argasız түшүү. Kийinki tapşırma. Күчтүн кайсы түрүн оордук күчү деп айтабыз? A жоğu nerseni deformasiялоочу күчтү, B жердин борборуна тартылган күчтү, V оор нерселердин тартылуу күчүн, G жердин башка планеталарга болгон тартылуу күчү. Kийинки tapşırma. Сүрөттө көрсөтүлгөн нерселердин кайсынысына оордук күчү көбүрөөк таасир этет? Birinci сүрөттө 1 килограмм, экинчи сүрөттө 2 килограмм, үчүнчү сүрөттө 1,5 килограмм, төртүнчү сүрөттө 3 килограмм. Мына ушул нерселердин кайсынысына оордук күчү көбүрөөк таасир этет? A жоğu номер 1 сүрөткө, B жоğu номер 2 сүрөткө, V жоğu номер 3 сүрөткө, G жоğu номер 4 сүрөткө. Kийинки tapşırma. Nersenin massası өтө чоң болсо, анда анын оордук күчү кандай болот? A кичине, B чоң, V өзгөрүүсүз, G туура жоğu жок. Kийинки tapşırmаны карайбыз. Чакадагы суунун массасын 2 эсеге азайтууда анын салмагы кандай өзгөрөт? A 2 эсе азаят, B 4 эсе азаят, V 2 эсе көбөйөт, G өзгөрбөйт. Kийинки tapşırma. Төмөнкү сүрөттөрдүн кайсынысында аракет эткен күчтөр туура көрсөтүлгөн? Номер 1 сүрөттү байкагыла. Номер 2 сүрөттү байкайбыз. Номер 3 жана номер 4 сүрөттөрдө аракет эткен күчтөр туура көрсөтүлгөнбү? A жоğu номер 3 сүрөт, B жоğu номер 1 жана номер 2 сүрөттөр, V жоğu номер 2 жана номер 3, G жоğu номер 1 жана номер 4 сүрөттөр. Жакшылап карап, байкап, анан туура жоопту белгилегенге аракет кылабыз. Kийинки tapşırma. Кайсы учурда серпилгичтүүлүк күчү пайда болот? A. Нерсе кыймылдаганда, B. Нерсе токтогондо, V. Нерсе деформацияланганда, G. Нерсе эригенде. Kийинки tapşırma. Серпилгичтүүлүк күчү
Эмнеден көз каранды? A жооп. Нерсени деформациялоочу күчтөн. B. Деформация процессинен. В. Пружинанын катуулугунан. G. Бардык вариант туура. Кийинки тапшырма. Төмөнкү сүрөттөрдүн ичинде тынч абалдагы сүрүлүүгө мисал барбы? Сүрөттө номер 1, номер 2, номер 3-чү 3 сүрөт берилген. A жообу номер 3, B номер 2, В номер 1, G андай мисал жок. Биздин сүрөттө берилген мисалдардын ичинен тынч абалдагы сүрүлүүгө мисал барбы деп сурап жатат. Жакшылап көңүл буруп, байкап, туура жоопту тапканга аракет кылабыз. Кийинки тапшырма. Сүрөттө көрсөтүлгөн кайсы нерсе сыйгаланып сүрүлүүгө кабылып жатат? Бул жерде дагы бизге 4 сүрөт берилген. Номер 1, номер 2, номер 3 жана номер 4. A жообу номер 1 жана номер 2 жообу. B номер 3 жана номер 4-чү сүрөттөр. В жообу номер 1 жана номер 4-чү сүрөттөр. G жообу номер 2 жана номер 3-чү сүрөттөр. Акыркы тапшырмабыз балдар. Эмне үчүн жолдор тайгак болгондо кум себишет? A. Сүрүлүүнү азайтуу үчүн. B. Сүрүлүүнү көбөйтүү үчүн. В. Жолдун кемтиктерин жоготуу үчүн. G. Жолдор тоңбошу үчүн. Кана балдар, баарыбыз көңүл буруп, берилген тапшырмаларды туура аткарууга аракет кылабыз. Бул берилген тапшырмаларды физика дептерибизге жазып, туура жоопторун белгилеп, өзүбүздүн мугалимдерибизге жөнөтөбүз. Эмки сабактан кездешкенче сак саламатта калгыла.